Болот мырза, мына сиз төрөлүп өскөн кичи мекениңизге келдик. Анан бардык нерсенин башаты балалыкта деп коет да. Сиздин адатта балалыгыңыз ушул жерде өскөн экен. Бул жерде кандай үй бүлөдө тарбия алдыңыз, билим алдыңыз? Ушундан баштайлычы. Биринчиден биздин кичи мекенибизге келгениңиздерге кош келиңиздер. Биз ушул Тоң районунда төрөлүп өскөнбүз. Мугалимдердин үй бүлөсүндө тарбияландык. 5 бир тууганбыз. Атам тарыхчы, экинчи кесиби журналист болгон. Апам кыргыз тилчи, адабиятчы болгон. Ушул Тоң районунда Каракоо айылында төрөлдүк. Каракоо айылында төрөлүп, ушу бала кезибиз айылдан өттү, шаардан да барып окудук. Айылга да келип окудук. Мугалим болсо, андан катуу талим тарбия бердиби же болбосо сиз эркин өстүрдүбү? Кандай өстүрдү үй бүлөдө? Мен үйдүн кичүүсү болгондуктан мен бир аз эркин өстүм. Эркин өстүм. Калган бир туугандарымды бир аз катуу кармады десем да жаңылышпайм. Анткени себеби атам дагы апам дагы баягы кичүү баласы болгондуктан мени аябай жакшы көрүштү. Бирок ошондо дагы баягы бизге адеп жагынан көбүрөөк тарбия берди да, адеп жагынан. Өтө катуу да болгон жок, жумшак да болгон жок. Өтө дагы мындай чалчаңдатып ийген жок. Өтө да эркелетип ийген жок. Мындай бир ортону кармап жакшы тарбия. Алтын ортолукта өстүргөн экен да, Мектепти ушул Каракоо айылынан бүтүрдүңүзбү? Жок, мен мектепти 1-класстан 8-класска чейин шаарда окудум, а 9-классты келип айылда окудум. Анан 9-ду бүтүрүп кеттим. Биз атам баягы ата-энем СССР убагында окууну бүткөндөн кийин башка региондорго иштеген жөнөтчү турбайбы? Ооба. Ошол убакта мен жаңы төрөлгөн кезде эле Тогуз Тороо районуна кетиптирбиз. Кошбулак деген айылга, ошол жака мугалим болуп иштеп калыштыр. Ошол жакта мугалим болуп иштеп жүрүп, анан 5 жашыбызда шаарга көчүп келдик да. Шаарга көчүп келип, анан шаарда окуп жүрүп, анан кийин эми ар кандай баягы жашообузда нерселер болду. Ошонун себебинен айылга келип окудук да. Айылга келип. Бирок атам мындай болчу. Жай келдиби, сөзсүз түрдө айылга жөнөтөт. Чөп, картошка, талаа иштерине, анан кошунаныкы болобу, туугандыкы болобу, кимдики койдун кезиси болобу, уйдун кезиси болобу, атам ошол жака жөнөтүп, бизди баягы ар кимге жардам бергенге шыктандырып салган да. Мындай эмгекке бышсын, нан кайдан табылат экен, ошону үйрөнсүн деген бир осуят экен да, бул дагы сиздерге берген, талим. Бишкекте кандай окудуңуз өзүңүз? Өзүмдү өзүм мактасам жарашпай калат го, бирок мугалимдерим баягы бардык мугалимдер менен мамилем жакшы болчу. Мугалимдер жакшы көрчү. Окууну дагы жакшы окуганга аракет кылдык. Биякта окуп жүргөндө 9-ду 4-ү жок бүтүп кеттик да. Жакшы. Андан кийин шаарга барып тапшырып, шаарда окуп калдык. Жогорку окуу жайы, менимче жаңылбасам, маалыматтык технология боюнча адистикти тандаган экенсиз. Бул кесип жеке өзүңүздүн мындай ички каалооңуз болдубу же ошол учурда мындай кайсы кесип баалуу дегенде бир ошол трендтерге көбүрөөк көңүл бөлдүңүзбү? Бул учурдун талабы десем болот да. Анткени себеби ошол биз жаңы окууга тапшырып аткан кезде ушул кесип аябай мындай перспективный кесип болуп бизге көрүндү. Анткени себеби жаңы технологиялар чыга баштады. Эми биз баягы ушундай заманда жашап калбадыкпы? Именно биз жашап аткан убакта телефондордун түрү чыкты. Эң биринчи эле пейджер чыкты, андан кийин телефондордун түрү чыкты, андан кийин компьютерлардын түрү чыкты. Биз окуп жүргөн кезде мындай эле бир Corvette деген эле кичинекей бир чоң мониторлуу бир компьютер болот эле да. Азыр болсо ноутбуктардын түрү бар, компьютерлардын түрү бар. Ошол себептен ушул кесипти тандап окуганга туура келди да. Кесибиңиз боюнча иштедиңизби же бат эле мындай кырдаалдарга байланыштуу ишкерчиликке өтүп кеттиңизби? Бут тилекке каршы мен өз кесибим менен иштеген жокмун. Ошо кырдаалдарга байланыштуу сиз айткандай башка жумуштарга иштегенге туура келди. Анткени себеби бул кесип биздин Кыргызстанда жаңы өнүгүп келатканынын себебинен бул кесип бул тармакта жумуштап иштеп кетиш өтө оор эле да. Ошонун себебинен жеке ишкерликке өтүүгө туура келди. Ишкерчилигиңизди кайсы багыттан баштадыңыз? Ишкерчиликти биз эң биринчи соода саттыктан баштадык. Соода саттыктан баштап, андан кийин майда соода саттыктан баштап жүрүп эле анан башка мамлекеттерден бизнес өнөктөштөрдү таап, ошол мамлекеттерге биздин продукцияларды экспорттап ошол багытта иш алып кеттик да. Мындай кыйынчылык башатында аябай эле көп болсо керек, Жеке турмушундабы же ишкерчиликте? Ишкерчиликте. Албетте, биз иштеп аткан кезде ал убакта баягы
жаңы Кыргызстан бутка туруп келаткан кез, Бул эгемендүүлүк жылдардан кийин, эгемендүүлүк жылдарда, эгемендүүлүк жылдар жаңы бутка туруп келаткан кез, жаңы баягы 97-ден 2000-жылы, 95-тен 2000 жылга чейин аскарчылык болуп калбады. Ошондон кийин анан биз окууну бүтүп жаңы шаарга барып иштеп баштаган кезде миграция да күчөдү, анан жашоо турмуштагы оорлогон себебинен конкуренция да аябай күчтүү болду да. Ошону жекешкерлик кылыш, мындай конкурентно способный эле адамдар жекешкерлик менен иштеп кеткенге туура келди да. Анын үстүнө мындай опурталдуудагы учурларды баштан өткөрүп аттык да, ошол учурларда туурабы? Эми азыр жакшы болуп калбады. Азыр мисалы биздин мамлекет башчылары жана ОПГ менен күрөшүп, коррупция менен күрөшүп көп учурда баягы бизнес кылыш жеңил болуп калды да. Анткени тоскоолдук жаратуучу адамдар жок койсо да азырчы. Ал убакта биягынан бандиттер, биягынан коррупционерлер иш кылыш өтө оор эле. Ошонун баарын ыгын таап иш кылганга туура келди да. Болот мырза, анан сизди ошо кичи мекениңизде, ысымыңызды аябагандай көп аташат экен, өзгөчө мекенине, ушул туулуп өскөн жерине, районуна абдан чоң жардам берген, мындай биздин ошол демилгелүү жигитибиз деп жакшы көрүшөт экен, атыңызды алыстан таанышат экен. Анан бул сиздин менимче байлыгыңыздын ашып ташыганынан болбосо керек. Бул баягы ата энеден калган эң чоң мурас тарбия дейт го. Биздин ата энебизден калган ошо тарбия экен да. Себеби жана кичинекей кезимде айтып атпаймынбы, атам кимдин үйүндө жумуш болот болсо, кимдин үйүндө стройка болот болсо, ошол жака жөнөтүүчү. Мисалы өзүбүз ачка отурсак дагы бир тууганды келип бир нерсе сураса ошону берип салган киши болгон да. Анан мен дагы өз учурунда ошо балдарымды ошондой тарбиялаганга аракет кылып атам азыр. Бул ата энемден калган нерсе го дейм да. Анткени себеби бир чети баягы мусулманчылык, бир чети ата эненин тарбиясы. Мусулманчылыкта мисалы тапканыңдын 10/1-ин баягы элге жумша дейт да, элге жумша деп. Анан биз деле ашып ташып кеткен бир байлыгыбыз жок. Просто тапканыбыздан өзүбүздүн баягы досторубуз бар, бизнес өнөктөштөрүбүз бар, ошолор болуп ортодон чогулткан тыйыныбыз бар да. Ошол бир үлүштү сөзсүз түрдө бул боорукерчиликке, кайрымдуулукка, элдин мындай жакшы жаркын жашоосу үчүн деп атайын бөлүп коет экенсиздер да. Сөзсүз түрдө биз досторубуз менен мисалы айдын аягында жыйынтык чыгарабыз. Жыйынтык чыгарып, мисалы 100 000 сом түшө турган болсо, сөзсүз түрдө 10 000 сомун ошол кайрымдуулукка жумшайбыз да, кайрымдуулукка алып коебуз. Анын үстүндө баягы зекет маселеси бар да. Ооба. Ошол зекеттен чогулган акчалардын баарын ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жумшайбыз да. Кичи мекениңизге эң алгачкы салган сиздин инвестициялар жөнүндө билгим келет. Мен билгени ушул жашылдандыруу, көрктөндүрүү ишинен баштаган экенсиз, туурабы? Биз эң биринчи өз бала кезибизден эле кайрымдуулук ишинен баштадык. Баягы биз ушундай учурга турмушубуз дал келип калбадыбы, жана айтып бергендей элечи, баягы 95-жылдан 2000 жылга чейин баягы кичине оорчулук, жокчулук десек баягы Кудайга күнөөкөр болуп калабыз, бирок тартыштык заман болду да, аябай тартыштык заман. Ошондо анан көп үй бүлөлөрдү көрдүк, анын ичинен өзүбүз деле мисалы көмүрү жок үйдө отуруп калган, баягы суу күйдө отуруп калган, анан анча мынча нерсеге кээ бир учурда курсаң тойсо, кээ бир учурда курсаң тойбогон жашоо болуп калбадыбы? Ошону көргөндүктөн себебинен биз азыркы өсүп келаткан жаштарга же башка үй бүлөлөргө ошол нерсени баягы көргөзбөгөнгө аракет кылалы деп, анан ошо эң биринчи очередь кайрымдуулуктан баштадык да. Эми баягы көп нерсе баягы жараткан менен биздин ортобузда эле калса деген баягы тилек менен анан ошо кайрымдуулук иштерин баштап, кышкысын баягы көмүр таратып, жазгысын баягы продукты таратып дегенде ошондон баштадык. Андан кийин анан баягы канча берсең сага да ошончо берет дегендей бизге дагы баягы Алла Таалам ырыскыны насип кылып, анан ошонун себебинен жанагындай экологияга жумшай баштадык, жашылдандырууга жумшай баштадык, районубуздун инфраструктурасын өнүккөнгө жумшай баштадык. Андан сырткары туризмге да салым кошконго аракет кылдык. Кыскасын айтканда баардык тармакты камтыганга аракет кылдык. Орустар айткандай везде, но по чуть-чуть дегендечи. Эң сонун. Мына азыр ушул сиздин эң сонун багы Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө кошкон салымыңыздын бир чоң үлгүсүнүн жанында турабыз. Бул мына ушул Nest House аталышындагы эс алуу жай. Канча убакытта курдуңуз? Бул мен сизге азыр бул ушул турган пляждын, ушул турган жердин сүрөтүн көрсөтө турган болсом, эже таң каласыз. Былтыр апрель айында, ошондо 24-жылдын апрель айында ушул жерде эч нерсе жок эле да. Бадал баскан. Жөн эле тала. Пустой жер болчу, тала. Анан ушул мына бул жолдон основной жол өтүп атпайбы, Караколгоч.
ушул жолдон өтүп баратканда бул биздин күнгөй бетти алганда эң чоң пляж ушул жакта, южный берегте эң чоң пляж ушул. Анан өтүп бараткан кезде эле ушул жак талаа болуп эле жатат да. Анан анын үстүнө дагы баягы шаардагы дос балдарыбыз кичине намыска тийип койду да. Тоңго келгиле, тоңго эле эс алгыла деп эле чакыра берем деп элдин баарын чакырсам эле, а силерде жата турчу жер барбы? Анан мындай жакшы өнүккөн пляж барбы деп элечи. Бүт эле дикий пляж дешет да. Ошон себептен баягы бизнес өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүп жанагындай эле айткандай ортого акча салып, анан ушуларды салып, бизде дагы кичине туризмге салым кошолу деп негизинен ушул биздин бетте туризмден баягы гостевой домик деп коет го, ошондой болуп аябай өнүккөн, конок үйлөр. Ал сфера аябай өнүккөн да. Бул ар бир айылда бар, могу Баканбаев айылынын ичинде бар, Тоң Сапкоз айылынын ичинде, анан могу тоо жээктерде баарында бар. Көлдүн жээгинде мындай көрүнүктүү пляжда башка жок экен да. Анан ушуну салып канча аралык бир 6 айдын ичинде салынып бүттү да бул. Эң сону. Анын үстүнө эң жакшы жагы бул конок үйдөн чыгып эле канча ашып кетсе бир 120 метр да. 120 метр көл, мына керемет көл болуп атпайбы. Анан кандай ойлойсуз, ушул мындай эс алуучулар менимче аябай эле азыр агылып келип атат болуш керек да. Бирок ушул эле учурда бул жерге мындай жергиликтүү эл, ошол эле сиздин кечи мекениңиз, мекендештериңиз эс ала тургандай мүмкүнчүлүк жагы да ойлонулса керек менимче. Каралганбы? Сөзсүз түрдө каралган. Бияка кандай жеңилдиктер бар? Чет жактан келгендер дагы биздин өзүбүздүн ички туризмге дагы багытталып баягы коюлган баалары эч кандай мындай бирөөнү өйдө бирөөнү ылдый деген жок. Сөзсүз түрдө кандай конок келбесин, чет жактан келеби же биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздан келеби, баардыгына бирдей мамиле көрсөтүлөт. Анан эң негизгиси бул биздин салган башында оюбуз бияктан баягы акча таап байып кетейин деген оюбуз жок болчу. Ушундай нерсе салса болот, бизге дагы мындай ушундай нерсе салса болот деген баягы элге ушул маанини жеткирели деп аракет кылдык. Бул деген баягы туризмдин өнүгүшүнө аябагандай чоң салым да. Биз адатта мисалы көлдүн күнгөй тарабында көп ушундай туристтик баягы эс алуучу жайлар өнүккөн, а бирок бул жагы менимче кийинчерээк эле мындай жанданып келатат болуш керек, туурабы? Бул жакта тилекке каршы көп жылдан бери унутулуп калган. Эми биякты баягы этно туризм деп ошол өнүккөн да, боз үйлөр, мисалы жанагы мүнүшкөрлөр келип, туристтер келип көбүнчө шоу көрүшөт да, бияка көргөнү келишет. Биздин ушундай салып, ушундай нерселерди салып, ушундай нерселер баягы өнүккөн пляждар бар деген нерсе бизде унутулуп калган нерсе болчу да. Анан ошонун себебинен ушул жакшы афрейм үйлөрдү, барнхаус үйлөрдү салып мындай байкасаңыз могу жакта 3 мындай тепкич деп койсом болот. Үчөөндө тең 3 башка проектте салынган үйлөр да. Анан бул үлгү катары башка элдер дагы мына ушундай салса болот деп бизге көп сурап келип атышат. Мисалы ушу жергиликтүү тургундар монун проектиси бар деп баарына проектини беребиз. Эң сонун, кызганыч жок. Жок. Бизде андай жок. Проектилерин беребиз. Каяктан кандай материал алса болот, каяктан эмнесин алса болот, ошонун баарын көрсөтүп айтып беребиз. Эң сонун, эң сонун. Салып аткандары болсо жанына басып барып көрсөтүп берип, бияны тигиндей кыл, бияны мындай кыл деп да көрсөтүп беребиз да. Сизди өзгөчө бир мындай табити бар адам деп айтып коюшат. Балким мүмкүн ушунун архитектурасын жеке өзүңүз ойлоп, мындай аң сезимиңизде бышырып туруп анан көрсөтүп берген жок белеңиз? Биз эми архитектор эмеспиз, бирок идея бар да. Эң негизгиси идея баалууда. Идеяң жок болсо бир нерсени ишке ашырыш татаалыраак го. Биз тиги проектировщиктерди, архитекторлорду алып келип алып идеяны подавать эттик. Мына мондай кылсак болот, мондай үйлөрдү салсак болот деп анан азыр баягы замандын өнүккөн да. Pinterest деген приложениялар бар. Аякка мисалы жазып, аяктан проектилерди алып, анан өзүбүздүн идеяларды да кошуп, анан ушундай проектилер чыгып калды. Негизи мен уккан бир инсайдердик маалыматтар боюнча, бирок эгер туура эмес айтсам оңдоп коесуз, сиз дагы башка ушул эле өрөнгө, Тоң районунун дагы башка жерине өзүнчө чоң бир комплексти курган жатат деп угуп калдым. Эгер жашыруун болбосо, ал эмне болгон комплекс? Билсек болобу? Ооба, билсек болот. Жашыра турган эч нерсе жок. Анткени себеби биз баардык иштерибизди ачык кылганга аракет кылабыз. Баягы жана айтып кеткендей эле элге дагы үлгү болуп, элдер дагы ошондой нерсени баягы салсын деген тилектечи. Бул проект киноплощадка десек болот. Киноплощадка, киномузей.
Себеби мен жакында эле Турцияга барып көп шаарларын кыдырып келдим. Анан жанагы турецкий сериалдар чыгып атат го, Эртугрул, Осмон деген ошолорду тарткан киноплощадкага бардык да. Киноплощадкага бардык. Анын киноплощадкага киргенде кирген акча экен, $50 төлөйт экен. Киргенде кирип көрүп чыккан эле жанагы площадканы көрүп, каякта кино тартылып атат, актерлор менен түшкөн сүрөтүң башка акча. Анан мисалы биздикиндей бардык жерге келип эле камераңды коюп алып кино тартканга мүмкүнчүлүк жок экен. Каяка бардың, камераңды орноттуң, налог төлөйсүң. Сөзсүз түрдө. Биз буга чейин сизде маалымат бар болуш керек, тиги кинолорду тарттырдык, жанагы Чемпион деген. Чемпион мамлекеттик программаларды колдоп, кыргыз футболун колдоо максатында кино тарттырдык, мугалимдер жөнүндө, ошо футбол жөнүндө кино тарттырдык. Анан ошо кино тартып атканда мен азыр кинолорду так ырсындабай калдым. Себеби түйшүгүн көрдүм, кандай оорчулук менен тартылат. Эми баягы биз көнүп калганбыз да, кинотеатрга келебиз, бир кинону көрдүк. Көргөндөн кийин бул кино мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр деп мүнөздөмө берип кетип калабыз да. Мен азыр так ырсындабай калдым. Анткени себеби мына бир 50 киши келди ушул Тоң районуна. Жана чемпионду тартып аткандачы. Оператору бир үйдө, монтажеру бир үйдө, актерлору бир үйдө, костюмери бир үйдө, ушундай мындай чачыранды экен да. Анан кинону тартты, бир кадр окшошпой калды, окшошпой калган кезде мисалы шаарга барат, монтаждайт, кадр окшошпой калса жанагы состав кайра келет. Биз азыр ошол жанагы сиз айтып кеткен проектте чоң бир киноплощадка сала болуп атабыз. Анын ичинде жата турчу дагы жери болот, эко отель болот да, жалаң баткактан салынат. Жата турчу жери болот, ичинде монтажерго, тиги режиссерго, дизайнерге, костюмерге өзүнчө комнаталар болот, офисный помещениялар болот. Анан келип кино тартса болот. Анын ичинде музей дагы болот. Музейдин ичинде жанагындай биздин эми көп баатырларыбыз бар да. Ошолордун да соот кийимдерин, жанагы отурган хан тактыларын жасап, элдер келип ошо кийимдерди көрүп, кийип, сүрөткө түшкөндөй мүмкүнчүлүк түзүп беребиз да. Бул долбоор курулушу качан башталат? Курулушу буюрса жазында башталат. Канча убакытта аяктайсыздар? Эми бир жыл аралыгында деп атабыз. Бир жыл аралыгында, ошондо баягы кышкы сезондо курулуш кыла албай калабыз да. Ошо менен жалпы жолунан бир 2 жылга созулат го. Айтыңызчы, негизи ушул туризмди өнүктүрүш үчүн оңбогондой эле көп каражат кетет да. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, мен өнөктөштөр менен ушул нерсени мындай ишке ашырууга аракет кылып атам депчи. Бул деле аябагандай чоң түйшүктү талап кылган маселе болуш керек. Мисалы, инвестиция канча каражат салдыңыз ушул кичи мекениңиздин, ушул жердин өнүгүшү үчүн жалпысынан? Биз жалпы ушу социальный проекттерге эстегенибизден баягы эсептеп отурсак, жалпы 6 жылдын ичинде бир 30 миллион сомдон ашыгыраак акча салып турбуз. 30 миллион сомдон ашык. Бизнес проекттерди пока эсептей элекпиз. Каяка канча акча салганыбызды. Бизнес проекттер болгондо ал биз жумуш орун түзөлүү деп аракет кылдык. Элге мисалы башка жерлерге баягы тигүү цехтерин ачып берип, машинкаларыбызды аяктан биз эчтеке акча албайбыз. Машинкаларды таратып эле. Мисалы ал убакта 9 айлык өкмөт болчу бизде. 9 айлык өкмөт, ошол 9 айлык өкмөткө 9 айылына швейн цехтерди ачып, тигүү цехтерин ачып, ошо элдерге машинкаларды кайтарымсыз бергенбиз да. Эми ушундай проекттер бар. Андан сырткары жана жашылдандыруу максатында мамлекеттик программа бар, Жашыл Мурас деген, ошону колдоо максатында өзүбүздүн айылыбызга парк салдык. Бул пляждарды оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк, өнүктүрүү фонду менен биргеликте. Андан сырткары ушу мол үйлөрдү салып, афрейм үйлөрдү салып, андан сырткары ушу айылдын ичинде дагы чакан бизнестерибиз бар. Ошолордун жалпы жолунан так саны жок, бирок ошо социальный проекттердин өзүбүзгө жазабыз да. Өзүзгө жазгандан 30 миллион сомдон ашык акча сарпталды да. Болот мырза, мына эми сиз чоң жарышка аттанган турасыз. Бул алдыдагы парламенттик шайлоо. Менимче сиз саясий күрөшкө муну менен биринчи чыгып аткан жоксуз. Жаңылбасам буга чейин дагы эл үмүтү деген партия менен күрөшкө чыккансыз. Анда жашыраак элеңиз дегендей. Азыр эми убакыт өтүп атат, көз карашыңыз дагы, сиздин мындай дүйнө таанымыңыз дагы кыйла өзгөрдү болуш керек.
туурабы? Эмнеге бара жатасыз? Туура айтасыз. 21-жылы парламенттик шайлоодо партиянын тизмесинде ошо эл үмүтү партиясынан парламентке барганбыз. Бирок ал убакта тилекке каршы биз жакшы добуш менен чыктык. Ошол Тоң районунда 1-номер менен чыктык, бирок тилекке каршы партиябыз баягы пароктон өтө алган жок да. Эми саясаттан чарчай тургандай мен пока саясатта баягы казанымда кайнай элекмин да. Сиз туура белгилеп кеткендей эле мен андан бери баягы көп убакыт өттү, бир аз тажрыйба да алдык. Ал убакта жаш элек, мындай амбициябыз өтө күчтүү эле да. Азыр баарын салмактап, таразалап, анан баратасыздар да, Эми бараткандын себеби бир нерсени түшүнүш керек да. Азыр көп элдер болсо баягы парламентке баратат десе эле бир парламенттеги депутатты бир чоң бир мансап катары көрөт экен да. Эң биринчи орунда бул мансап катары эмес, бул жоопкерчилик катары түшүнүшүбүз зарыл да. Анткени себеби бул элдин аманат деген нерсе өтө оор нерсе түшүнгөн кишиге. Аманаттын баягы сурагы да күчтүү да. Анан ошол элдин баягы жүгүн көтөрөлү деп көбү баратат да. Бирок элдин жүгүн көтөргөндөн мурун элге кызмат кылуу үчүн барыш керек да. Ошол бул жараткандан келген бир чоң бир неамат да. Ошол неаматты убакытты текке кетирбей, ошону туура жакка колдонуп, баягы ушу биздин негизи бул азыр округдарга бекилип калбадыбы? Тоң району, Жети Өгүз району, Каракол шаары. Бул элибиз өзү түшүнүш керек да. Баягы Жылдыз Асан Акунова деген биздин жакшы бир эжебиз бар. Ушу Тоң районунда, жалпы эле ушу Кыргызстаныбызда туризмге өтө чоң салым кошкон эже да. Ошол эже айткандай, бул жердин, бул биздин жашап жаткан жердин мураскору жергиликтүү тургундар да. Эң чоң байлык, байлыктын падышасы деп койсо болот, бул жер. Анан бизде ушунча кооз нерселер бар да. Мисалга алсак, туризм тармагын эле алсак, бизде бүт локациялар бар. Ошол эле көлүбүз бар, тообуз бар, токоюбуз бар, мөңгүбүз бар дегенчи. Ушул туризм тармагы менен эле ушул жергиликтүү тургундарга көптөгөн жумуш орундар түзүп койсо болот да. Биз ошол инструментти колдоно албай жатабыз да. Анан эми саясатка бараткан себеби биз мисалы жана айтып кеткендей эле бул туризмге кошкон салымыбыз, андан мурунку жана жасап жаткан иштерибиздин баардыгын эми канчалык кыйынчылык менен ишке ашырдык. Эми аны мындай айтып бере албайм да мен сөз мененчи. Анткени себеби көптөгөн эшиктерди каккалаганга туура келди, көптөгөн кишилерге барып, алардын тилин таап, аларды көндүрүп, ошол ишке бул келечегин бар экенин ынандырыш керек болду. Ошону түшүндүрүш өтө кыйын болду да. Анан эми ал баягы парламентке барсаң, ошол тиешелүү мыйзамдарды жазганга биз баягы милдеттүү да болобуз, анан ыңгайлуу да болот да бизгечи. Мисалы ошол туризм тармагын эле алсак, туризм тармагында мен ойлойм да, азыр кандайдыр бир департаменттерге, фонддорго бекитпей, бизде уже учур келди. Министерство туризма деген ачыш керек. Туризмди башка баягы көз каранды тармактардан бөлүп чыгыш керек да. Анткени себеби дүйнө жүзү азыр баягы бир мамлекетти алсак, мисалы нефть казат, бир мамлекетти алсак газы чыгат, башка бир мамлекеттерди алсак, жер байлыктары бар да. Жер байлыктары. А биздин жер байлыгы өзү ушул туризм да. Туризм менен эле көп нерсеге жетсек болот да. Мисалы алсак Сауд Арабиясы, жанагы принц Салман 2030 жылга чейин өзү программа түздү. Ошол программада 2030 жылдан кийин булар нефть казып деле кереги жок болот да. Туризм менен акча табат булар. Биз дагы ошол деңгээлге чыксак болот. Анткени ага бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш үчүн ошого баягы туура мыйзамдарды жазып, ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп, буга чейин эле мисалы көп мыйзамдар жазылган. Азыркы бизде мыйзамдардын арасынан эми канча проценти иштейт мен так айта албайм, бирок көп мыйзамдар жазылган, бирок иштебейт да. Чийки. Ошолорду иштешин баягы көзөмөлгө алып, аткарылышын талап кылып, баягы
элдин үнүн мындайча айтканда жеткизели деп баратабыз да. Эң сонун негизи баягы мыйзам жазуу бул өтө татаал иш да. Анан көп учурда баягы эл өкүлдөрү жер менен башка бир мындай электораты менен жолугушканда эле өкмөт жасай турган иштерди деле мен ушуну бүтүрүп берем, сууңду чыгарам, жолуңду салам деген сыяктуу убадаларды берип атпайбы? А сиз мыйзам жазуу ишине өзүңүздү даярдап келдиңизби буга чейинчи? Анткени парламентке барып алып анан мыйзам жазууну үйрөнбөй, ошого даярдык менен барган дагы жакшы го. Туура айтасыз. Азыр эми тилекке каршы ушундай болуп калды. Бирөөлөр мисалы элге жолукса мен кылып атам дейт, соц тармактарга жазса президент кылып атат дейт. Баягы эки тармактуу иш алып барып атат десем жаңылышпайм. Анан эми менин экинчи кесибим эже юрист. Мен юриспруденцияны бүткөм. Мыйзам жазууда өзүмдүн түшүнүгүм бар, билимим дагы, даражам дагы, деңгээлим да жетет ал нерсеге. Болот мырза, мына ушул парламенттик шайлоо алдында сиздин эң негизги койгон максаттарыңыз жөнүндө сүйлөшөлү деп турам. Бардык талапкерлер азыр өзүнүн платформасын, программасын даярдап турган учурда, сиздин таяна турган негизги багыттар кайсы болмокчу? Биздин негизги багыттар азыр мындай болуп атпайбы? Биздин мамлекет башчыбыз өзү айтпадыбы? Мектептерди биз салабыз, жолдорду биз салабыз, больница, бала бакчаларды биз салабыз. Депутат өзүнө тиешелүү баягы милдетти аткарыш керек депчи. Анан ошол азыр бюджетибизде баягы бюджетибиз толуп, акча кенен болуп, ошол маселелердин баары мамлекет тарабынан каралып атат. Бирок элдин колунда бир чоң күч бар да. Элдин колунда баягы өзүнө иштеп бере турчу кадрды тандабаш керек да. Жана менин дагы эң чоң максатым буюрса насип болуп өтүп кала турган болсок, биз дагы биздин аркабыздан жаш муундарды, жаш кадрларды даярдайлы деп баратабыз да. Анткени себеби бизде азыр ушул эле биздин округту же башка округту, Кыргызстандын башка округун карап көрсөңүз, дээрлик мындай жаш кадрлар аздык кылат да. Анткени себеби бизде мындай болуп калды. Көп бели күчтүү балдар чет жакка кетип калышты да, миграцияга кетип калышты, жакшы окугандардын баары кетип калышты көбү. Анан жаш кадрларда мындай өсүп келаткан тың балдар аз калды да. Менин эң чоң максатым ошо буюрса өтүп кала турган болсок, жаш кадрларды даярдап, бизден кийинки дагы мындай саясатка аралашып, коомчулукка аралашып, көзү көнгөн баягы балдарды даярдап өстүрөлү деген эң чоң максат да. Биздин программабызда мындай бир иш-чара бар. Акыл майдан деген. Бул баягы билим тармагына тиешелүү. Анан экинчи айына бир жолу болсо дагы же кварталына бир жолу болсо дагы жаш лидерлерди чогултуп, идеяларын талкуулоо. Ошол идеяларды талкуулап, ошол жактан жакшы мындай тың көзгө көрүнүктүү балдарды алып, биз дагы мындай туура тарбия берип, туура багыт берип өстүрө кетели деген ошо биздин эң чоң максатыбыз. Анан ушул негизги азыр мына менин колумда платформаңыз турат. Мында мен байкап атам, 5 өзгөчө багытты бөлүп көрсөткөн экенсиздер да. Анан ушул багыттар боюнча өзүнчө маалымат кылып берсеңиз. Сизге маалым болгондой эле биз мына 2021-жылы Эл Үмүтү партиясынын тизмесинде парламенттик шайлоого аттанганбыз. Ошондо дагы ушул 5 багытты алганбыз. Азыр ошо 5 багыттын ичинен дагы бөлүп, жалпы жолунан баягы 15 багытта иш алып баралы деп алып баратабыз. Ошол 5 багытты ошо 2021-жылкы программабызды бүгүнкү күндө дээрлик бир 60-63% уже аткардык да. Бул экология тармагында, туризм тармагында, маданият тармагында, билим берүү тармагында, анан жумуш орундарды түзүү, инфраструктураны оңдоп түзөө багытында ушу иш алып бардык. Бүгүнкү күндө мына биздин экологияны алсак, мамлекеттик программаны колдоп, Жашыл Мурас деген мамлекеттик программаны колдоп, ошо парк салынды, инфраструктураларды оңдоп түзөө боюнча дагы, мына жумуш орундарды түзөө боюнча дагы ошол тигүү цехтер ачылды, туризмди колдоо максатында мына ушундай жакшынакай пляждарды оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Экология багытында мына канча деген көчөттөрдү таратып атабыз, мындай жашылдандырууга, экологияга өз салымыбызды кошолу деп атабыз да.
жалпы жолунан ушул күнгө чейин бир 5000ге жакын көчөт таратылды. Элдерге таратылып, өзүбүз дагы отургуздук. Андан сырткары ошонун ичинен 2000 көчөт даана ошо парктарга, башка жерлерге отургузулду да. Бул биринчи багыт боюнча жасалган жумуш экен да. Анан мына эң негизгиси дагы экинчи багытыңыздар катары айыл чарба жана калктын социалдык абалын жакшыртуу деп өзүнчө бөлүп көрсөткөн экенсиз. Негизинен бул өрөөндө Кыргызстан негизи өзү 60%дан ашуун айыл чарба өлкөсү деп атабыз, бирок өзгөчө ушул мына сиз талапкер катары бара жаткан 28-чи шайлоо округу бул чындыгында эле айыл чарбасы, мал кимдиктүү өрөөндө. Бул боюнча эмне жасайсыздар? Бул боюнча мына айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча бизде ушул айыл чарбанын багытында дагы продукцияларды экспорттоо жана упаковкалоо деген дагы багыт бар. Мындай болуп атат да, сиз өзүңүз эле байкасаңыз керек, биздин ушу карапайым элибиз, айыл тургундары жайы бою ушу талаа жумуштары менен алек да. Талаа жумуштары менен алек. Бирөө болсо баягы өрүгүн чогултат, бирөө картошкасын чогултат, бирок ошону сатканга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Тилекке каршы баягы ортомчулар келет, аябай ылдыйкы баада алат. Мындайча айтканда эл кайра наоборот минуска кетет да. Биз ошо айыл чарба багытында мындай иш алып баралы деп атабыз. Биз азыр арабский фонддор менен сүйлөштүк, жана башка мындай кызыктар ишкерлер менен сүйлөштүк. Ушул жактарга мисалы тоңго, жете өгүскө, караколго жанагындай холодильник камераларды салып, муздаткыч камераларды салып, ошонун ичине жана кургатуучу аппараттарды коюп, элге мисалы келип өзү сактаса да болот продукциясын. Анан же болбосо биз определенный бир бааны коюп беребиз, бир бааны баягы элге ортомчулар келип баасын чүрүп салбагандай кылып бир бааны коюп беребиз. Бизге келип өткөзүп, биздин ишкерлерге келип өткөзүп, акчасын алып, аны биз кургатып, упаковкалап экспорттоого мүмкүнчүлүк беребиз да. Бул бир чети мындай тамак аш коопсуздугу болуп эсептелет да, туура. Түздөн түз мамлекеттин негизги саясаты катары эсептелет экен да. Мен байкап атам, мына ушул негизги платформаңыздардын бир багыты катары калктын мындай сапаттуу медициналык жардам алуусуна шарт түзүү экен да. Мындай жеке өзүңүз дагы ушул сүйлөшүүлөрдө көбүрөөк байкап жүрөм. Биз Кыргызстанда мындай медициналык инфраструктураны жакшыртышыбыз керек деген ойду байма-бай айтып атасыз да. Бул менен эмне жасайсыз? Бул боюнча биздин мындай иш пландарыбыз бар. Мисалы, биздин айыл жергесинде анализ тапшырыш үчүн жергиликтүү тургундарыбыз же балыкчыга, же караколго, же Бишкекке барганга мажбур да. Биз жанагы мисалы жеке медициналык компаниялар бар да, ошолорго ушу айыл жерине мыйзам чегинде шарт түзүп берип, ушул жака келип лабораториясын ачсын, ушул жака жанагындай келип частный клиникаларын ачсын, жеке клиникаларын ачсын. Биз ошого шарт түзүп беришибиз керек да. Эми аларды баягы мажбур кылганда болбойт. Ушул жака келип ачкыла депчи. Аларга келип шарт түзүп, мисалы жерин беребизби, бир мыйзам чегинде кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү беребизби, ошого тиешелүү мыйзамдарды жазып, ошолорду бияка алып келип иштеткендей бир шарт түзүп берели деп атабыз да. Анан эң негизгиси мына Мирлан Исагалиев деген биздин агабыз бар, өзү меценат, көп жерлерге жанагы тез жардам машиналарын белек кылган, мына балыкчыга гемодиализ борборун, караколго гемодиализ борборун ачкан ошол агабыз менен сүйлөшүп, мына ушу Баканбайга да, Тоң районуна, Баканбаев айылына ушу гемодиализ борборун салууга чогуу иш алып баралы деп атабыз. Бул жакта муктаждык бар болуп атабы? Муктаждык өтө чоң. Муктаждык өтө чоң. Тилекке каршы баягы бул эми чоң акча сарпталат экен. Балыкчыга барат, же караколго барат, же Бишкекке барат. Ошонун себебинен ушу Баканбаев айылына бирди ачып, ошондой Исагалиев Мирлан байкебиз менен сүйлөшүп, ушул жака да бирди ачып элге мындай сапаттуу медициналык жардам алганга шарт түзөлүү деген аракет кылып атабыз да. Мына үгүт өнөктүгү башталды бүгүн. Азыр ушул 28-чи шайлоо округун сиз кыдырып, эл менен да пикирлешип, сүйлөшүп атасыз да. Буга чейин деле элдин арасында жүрдүңүз эле. Алардын негизги мындай көйгөйлөрү кайсы экен? Эмнени көбүрөөк мындай жасалышын каалашат, сизден эмнени суранып атышат? Эми элдин талабы ар түрдүү. Мисалы, биз ар кайсы багыттагы ишкерлер менен, жергиликтүү тургундар менен иш алып барып атабыз. Мисалы, туризм тармагында иштегендердин алардын көйгөйү башка.
мисалы айыл чарба тармагы менен иштегендердин көйгөйү башка. Мисалы жөнөкөй эле жергиликтүү тургундардын көйгөйү башка да. Биздин программабыз эми биз өзүбүз ошол азыр мындай тенденция жаралып калбадыбы? Эмне үчүн карапайымдын балдары саясатка барбайт, эмне үчүн парламентке барбайт депчи. Эми мен ал ойго кошулбайт элем. Себеби мен жөнөкөй эле ушул мугалимдердин үй бүлөсүндө тарбияланып өскөн биздин туугандардын арасындагы бир дагы мындай бир министр жок, депутат жок, же бир чоң кызматта иштеген адамдар жок да. Анан биз ушу элдин арасынан эле чыгып, элдин көйгөйүн өзүбүз жон терибиз менен сезип, билип, өзүбүз көргөн турмушта көргөн нерселерибизди эле кайра жакшыртууга аракет кылып баратабыз да. Анан мисалы туризм тармагын ала турган болсок, бизде Кыргызстанда баягы көлгө, тоого туристтер көп келет да. Мисалы тоонун кээ бир жерлеринде интернет жок да. Туристтерге мындай ыңгайсыз да, анткени алар алыс жактан келет, үйдөгүлөр менен баарлашып туруш керек, өзүнүн кабарын билгизип туруш керек. Ошолорго биз дагы өзүбүз мына ушул Nest House'ту салган кезде ошол менен баягы интернет жоктугун баягы өз көзүбүз менен көрдүк. Анан ушул жака Starlink деген компания менен сүйлөшүп, Илон Маск деген белгилүү бир киши бар, ошонун Starlink деген компаниясынын спутниковый баягы интернет менен камтыган компаниясы бар, ошонун Starlink'ти алып келип орнотуп, мындай сапаттуу интернет менен колдонуп атабыз да. Аны эч кандай мындай линия кереги жок, столба кереги жок. Бүт жерге алып барып коюп эле спутник аркылуу интернет менен колдоно берсең болот. Ошо алыскы жерлерге, мисалы туризм өнүгүп аткан же туризмди өнүктүрө турчу алыскы жерлерге ошондой Starlink компаниясы менен долбоорлорду түзүп, ошол жака алып барып туристтерди жана жергиликтүү тургундарды сапаттуу интернет менен камсыз кылалы деп атабыз да. Айыл чарба боюнча айта кеттик, айыл чарба боюнча жанагындай сөзсүз түрдө биз жанагындай баягы СССР убагында кооператив деп койчу го, ошондой кооператив сыяктуу эле бир жана муздаткыч камераларды, кургаткыч камераларды, сактоочу камераларды салып, элдин продукциясын сактап берип же экспорттоп берип, элге мындай жакшы шарт түзүп берели деп атабыз да. Негизи Тоң району бул Жети өгүз деле менимче мындай мал киндиктүү аймак го. Анан ушул көбүрөөк ушул аймакта мындай фермерлер менен сүйлөшкөндө айтышат, бизде деле ушул малдын асыл тукумдуулугун мындай жогорулатса жакшы болот эле деген сыяктуучу. Анан бул багытта деле мындай ойлонуп көрдүңүзбү? Балким кандай идея, сунуш бар? Мисалы сиз туризмге айгандай чоң салым кошуп атасыз, балким бул жаатты дагы өзүнчө бир ой калчап жүргөн чыгарсыз. Ооба, биз мындай болуп калды да, бир тармакка сөзсүз түрдө көз каранды болот экен да. Чогуу кеткени жакшыраак. Чогуу кеткени жакшыраак да, бир багыттачы. Анан ошо асыл тукум мал боюнча мен өзүм баягы бияка таза кандуу жылкыларды алып келгенге аракет кылдым да. Баягы тукумдарды. Баштадыңызбы? Баштаганбыз. Таза кандуу жылкыларды алып келип мындай жакшы тукум алалы депчи аракет кылганбыз. Бирок тилекке каршы, мисалы таза кандуу жылкылар биздин кыргыз жылкыга салыштырмалуу тоодо баса албайт экен да аларчы. Кыргыз жылкылар мындайча орусча айтканда выносливый болот экен да. Анан ошол эле койду алсак, например, биз бала кезде көрүп калдык, жана меринос деген кой, жүндүү койлор болот го, ак койлор. Биз өнөр жайлуу өрөөн болгондуктан, мисалы бизде боз үй жасайт, кийиз жасайт, ага сөзсүз түрдө жүн керек болот. Анан ошол эки тармак бири-бирине баягы көз каранды болгондуктан биз дагы ошол койлорду, меринос койлорду алып келип ошолорду көбөйтүп, мисалы жүн чыккандай кылып, жүн көбүрөөк болсо кийиз чыгат, кийиз көп болсо боз үй жасалат дегендей. Ошол тармакта да бир жакшы пландарыбыз бар, иш алып баралы деп атабыз. Эң сонун бул туризмди өнүктүрүү дегенде, мисалы экология жөнүндө сурабай кое албайбыз да. Анткени мына бийлик деле ушуга көбүрөөк көңүл бөлүп атат. Эс алуучу жайлар канчалык көп курулганы бул абдан жакшы, бирок ошол эле учурда биздин экологиябыз бузулбаса экен, мисалы көлүбүздүн экологиясын сактасак деген сыяктуу нерселер бар. Анан мен байкап атам, сиздин платформаңыздын дагы негизги өзөгүндө ушул пункту бар экен да. Бул боюнча эмне идеяларыңыздуу иш бар? Бул боюнча бизде глобалдуу чоң идеяларыбыз бар. Буюрса аларды деле ишке ашырабыз деп ниеттенип атабыз. Биринчи эле бул эң биринчи жолу Индияда болгон, андан кийин бизде Баткенде жасап көрүштү го дейм. Бул искусственный мөңгү. Жасалма мөңгү. Биз буга азыр бүгүнкү күндө генераторлорду алдык, насосторду алдык чоң-чоң. Могу Чилде убагында бир жасап көрөлү деп атабыз да.
Анткени бул кайерде жасайсыз? мына бул бизде көп суу түшкөн жерлер бар да, үстүн көрөн деп коет. Бизде үстүн көрөн мурун Көл-Тор айыл өкмөтү болчу, ошонун үстүнө чоң суу түшкөн жерлер бар. Ошол жактарга чилдээ убагында аябай суу түшкөн убакта жасап көрөлү деп атабыз да. Андан сырткары Кытайда жасалып атат. Азыр Кытайда кичинекей топурактан жасалган, ичинде данеги бар, болгон витаминдерди камтыган мындай бир шариктер бар да, кичинекей. Аларды жанагы сельхоз дрондор менен чачыратса болот да ар кайсы жергечи. Анан биз айылдар менен сүйлөшөлү деп атабыз. Ошолордон заказ берип атабыз, жазгыга буйруса. Мындай шариктерден заказ берип, анын ичинде данек болот, а сыртындагы оболочкасы, топурагы бул жанагы витаминдерди камтыган топурак да. Анан ошолорду сельхоз дрон менен бизде мындай адырлар көп да. Жер семирткич болуп калат экен. Жок, ал жер семирткич эмес. Ал ушундай дагы бар, бирок. Ал башка, жер семирткич дагы бар. А ошо жер семирткич ал жанагы топурагында, а ичинде өсүмдүктүн данеги бар. Эгер муну баштап алсаңыздар, менимче ага кызыккан инвесторлор деле чыгат болуш керек, сөзсүз түрдө. Абдан сонун экен. Анан эми билесиз да, жергиликтүү калктын көйгөйлөрү бул албетте ошол эле жол, анан мындай социалдык инфраструктураларды куруп берүү деген сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүшөт. Анан булардын баары албетте бул өкмөттүн, аткаруу бийлигинин жасай турган жумушу да. Бирок ушул боюнча мисалы сиздерге деле көбүрөөк наказдар түшсө керек да. Анан региондорду, ошол эле электоратыңызды кыдырганда кандай убадаларды берип атасыз же бересиз? Биз мындайга көнгөнбүз да, биздин тартип. Биз айтып анан кылбайбыз. Биз биринчи кылабыз, андан кийин анан айтабыз да. Буга биздин мында мурунку жасап келген иштерибиз баягы далил. Биз эч кандай убада бербейбиз. Биз жасайбыз, анан айтабыз. Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөндө алар баягы көйгөйлөрүн айтат, биз аны талкуулайбыз, чечүүчү жолдорун билсек, чечүүчү жолдорун айтабыз. Негизгисинен баягы элге түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Баягы депутат мунун баарын кылбайт, депутат демилгелейт, ошого жараша мыйзамдар жазат, ошо мыйзамдардын аткарышын талап кылат, көзөмөлдөйт деп эл менен ошол жаатында иш алып барып атабыз. Бирок айтарым. Негизи баягы жакшы мыйзам гана элдин жашоосун оңдойт дегенге биз элди көндүрүшүбүз керек экен да. Бул бир чети мындай укуктук сабаттуулук, мындай жакшы маалымат берүү, жеткирүүнүн бир өзөгү болсо керек да. Болот мырза, анан мен байкап жүрөм, ошо сиз соңку учурда көбүрөөк ушу жаштарды мындай бир улуттук баалуулуктарга сугарсак, биз өзүбүздүн бир мыкты иштелип чыккан идеологиябыз болсо деген өңүттү дайыма айтып келесиз да. Эмне түрткү болуп атат мындай ой жүгүртүүңүзгө? Биздин 2018 жылдары 2022 жылдары Турцияда болуп калдым. Турцияда болуп калып, анан Турцияга барган кезде, баягы Турция тарыхый бай жер да. Ошол жака барган кезде баягы мусулмандардын халифтери бар, Осман империясынын башчылары бар, султандары бар. Ошолорго баягы зыярат кылып, баягы кыргыздын салтындай эле баягы ыйык жерге барсаң Куран окуп зыярат кылат го, ошондой эле барып биз зыярат кылабыз. Анан ошондо мени ары бир ташыган 91-жылкы бала экен, менден бир аз кичирөөк. Султан Абдул Хамид деген болгон. 33 жыл Осман империясын башкарган. Ошонун көрүстөнүнө барып Куран окуйлу деп барып калдык. Анан бир аз кечирээк барып калганда мен суранып Куран окуп чыгайын деп анан кирип зыярат кылып чыккандан кийин ошол жактан бир кишиге жолугуп калып анан ошол Османский империя жөнүндө талкуулап калып анан мен айтып берген нерселерди ал киши угуп алып айтып калды. Биздин жаштар тилекке каршы ушул нерселерди билбейт, баалуулуктар жок. Мага да кызык болду, эшикке чыгып жана мени ары бери ташып жүргөн баладан сурап калдым. Мен каяка келдим, кимге келдим билесизби десем, ал билбейт экен. Тилекке каршы бизде дагы бүгүнкү күндө ошондой бизде өтүп кеткен, ушу мамлекетибизди түптөп кеткен, мамлекетибиздин түптөлүшүнө салым кошкон адамдар жөнүндө көп жаштарда маалыматы жок да. Мына жакында эле Алымбек Таткандын 225 жылдык мааракеси болду. Ошол учурда биз бир жаш балдар менен сүйлөшүп калып, Алымбек Татка жөнүндө сурасак, Оштун мэри болгон дейт да. Ошол тармакта мына биздин программабызда дагы ошо билим берүү тармагы камтылган. Ошонун негизинде биз буга чейин жасап келаткан бир Акыл майдан деген проектибиз бар. Акыл майдан деген баягы ар кайсы мектептен жакшы окуган балдарды алып келип, мисалы 10 тема болот, 10 теманын ичинде 10 суроо болот да.
Бул жакта визуализация, Кара Кыргыз автономиялык округу жөнүндө, география, тарых, ушундай 10 тема болот. 10 теманын ичинен 10 суроого жооп беришет да. Анан ушул Акыл майдан деген проектини Кыргызстан боюнча жайылталы деп атабыз да. Бардык тармактар, бардык мектептерде өткөзүп, анан финалын Бишкекте өткөзөлү депчи. Бул баягы эсиңизде болсо керек, Тина Канделаки деген орустардын бир алып баруучусу, Самый умный деген передачасы болгондо ошол сыяктуу, бирок бизде аякта баягы кандай десем, дүйнөлүк илимге байланыштуу суроолор болсо, бизде көбү нерсе идеологияга, тарыхыбызга басым жасалган суроолор болот да. Анан ошонун финалын Бишкекте өткөзүп, жакшы баягы утуп алган балага же кызгабы окуусуна тапшырганга жардам беребизби, же контрагын төлөгөнгө жардам беребизби, же мисалы чет жакка барып окуп келем десе ага жардам беребизби, ошондой шарт түзүп берели деп атабыз да. Акыл майдан деген бул өтө жакшы проект. Эми азыр тилекке каршы эми баягы көп ата энелер мага тартынып калат, болуш керек, баланы тарбиялабай, ата энени тарбиялаш керек болуп калды да. Себеби бала деген мектепке барганда билим алыш үчүн барат, тарбия алыш үчүн эмес. Тарбияны бала үйдөн алыш керек. Бизде ата энебиз ошого көндүргөн да, ошондой тарбия берген. Анан мисалы суткасына 24 саат болсо, ошонун ашып кетсе бир 5 сааты бала мектепте болот, калган 19 сааты үйдө болуп атат да. Көбүн эсе тарбия үйдөн алынышы керек да. Анан эми азыр тилекке каршы көп турмуштун муктаждыгына байланыштуу ата энелер эки жакта болуп, балдар тарбия алышына шарт түзүлбөй калып атат. Анан биз дагы коомчулукка өз салымыбызды кошолу деген ниетте ошондой проекттерди жасап, балдардын аң сезимин туура нукка буруп, мамлекетке болгон сүйүүсүн, биздин баалуулуктарды сиңирели деп аракет кылып атабыз да. Менимче сиздин жанагы кино тармагына акыркы учурда салып аткан инвестицияңыздын деле түпкү максаты ушул жаштарды жаңы бир өзгөчө баалуулуктарга тарбиялоо болуп саналат турбайбы анда? Туура. Азыр кино жаатын алсак, кино жаатында көп эле баягы комедийный жанрда тартылып калды да кинолорчу. Кассовый болсун деп атат. Кассовый болсун деп атат да. Биз тартылган кинолорубуздан бүгүнкү күнгө чейин тыйын таба элекпиз. Бул жакта тыйын табуу максат болгон жок да, анткени себебибизде биз көбүн эсе ошо жаштарды, мисалы Чемпион деген киносубуз бар. Бул кыргыз футболун колдоо максатында. Анан ар бир кинодо экинчи кадр деген болот да. Экинчи кадр. Бул кинодо экинчи кадры достук, ынтымак, мекенге болгон сүйүү деген нерселер камтылган да. Анткени себеби бул кино мамлекеттик программа инсандын адеп ахлак руханий өнүгүүсү деген программаны колдоо максатында болгон, анан кыргыз футболун колдоо максатында болгон. Анан ошол инсан адеп ахлак руханий өнүгүүсүндө сөзсүз түрдө манас айтылсын, байрак болсун. Анан мамлекетке болгон сүйүүнү бергиле деп баягы талап болгон экен да. Анан ошо биздин экинчи кадрыбызда ошо өзү Актилек деген бала болот. Өзү баягы инвалидный коляскада отурган болот. Бирок досторунун арасында мындай мотиватор болот да. Балдарды туура жакка үндөп, жакшы сөздөрүн айтып, балдарды мотивация берип турган бала болот. Анан ошол футбольный команда түзүп чыгат. Анан футбольный команда түзүп чыгып, айыл жергесинен да чыгып чемпион болсо болот деген нерсени досторуна сиңирип, анан ошол аягында чемпион болушат да, ошо Актилек командасы. Анан экинчи кадры ал кинодо ал бала ар дайым желек менен жүрөт. Анан жерге баягы кинодо бир кадр бар. Ошол бала бир кишиге таарынып, коляскасы менен кетип барып жан жап аткан убакта жерге кулап кетип, анан жерге өзү түшсө дагы желегим түшпөсүн деп желегин көтөргөн момент болот. То есть бул экинчи кадры мындай мааниде берилген да. Кыргызстан буга чейин коляскада болсо, мына азыр көтөрүлөт деп, кинонун аягында Актилек желекти көтөрүп алып чуркайт. То есть жанагы чемпион болгондон кийин аяктан утуп алган байгесине ошо достору кайра Актилектин бутуна операция жасап берип бастырат да. То есть Кыргызстан буга чейин коляскада болсо, мындан кийин мына көтөрүлөт, басат деген мааниде берилген да. Ошондой эле мына 20-жылдан кийин, 20-жылга чейин кандай эле Кыргызстан, азыр кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо кинодон дагы ошол маанини бердик да. Эң сонун экен. Бул идея сизге таандыкпы? Жок, идея Жыргал Кеней деген биздин агабызга таандык. Ошол сценарийин ошол жазган. Биз дагы өз салымыбызды коштук, билген нерсебизди айтып берип
көбүн эсе баягы биз каражат жагынан досторубуз менен жардам берүүгө аракет кылдык. Демек сиздин ушул кыргыз маданиятка, кинонун өнүгүшүнө ушундай салым кошууну уланта берет экенсиз да. Буюрса жанагы буюрса ушул музей ачам деп турбайсызбы? Бул деле ушул багыттын экинчи өзөгү, экинчи уландысы. Бул кино чоң инструмент экен да. Кино бул чоң инструмент экен. Мына биз дүйнөлүк практикада көрүп атабыз, мисалы Голливуд кино менен элдерди кандай манипуляция кылып атат. Ошол эле учурда мына Туркиянын президенти Эрдоган мырза азыр баягы өзлөрүнүн баатырлар жөнүндө, Эртугрул жөнүндө, Осмон жөнүндө, ошол эле Абдулхамид жөнүндө кинолорду тартып, элдин жүрөгүн аң сезимин ачып койду да. Азыр эң негизгиси бул биздин байракка болгон сүйүүнү сиңирди да. Анткени себеби ошол кинолордо карасаң эле байракты көтөрүп эле чуркашат да. Анан азыр мисалы Туркияга барсаң, бүт эле ар бир үйдө, мындай чоң үйлөрдө, ар бир квартирада болбосо да ар бир үйдө байрак бар да. Анан баягы эсиңизде болсо керек, 2000-жылдары Бригада деген кино чыккан, орустардын Бригада киносу чыккан кезде элдин баары бандит болуп кеткен да. Кожаный курткаларды кийип эле элдин баары бандит болуп кеткен. Анан ошол эле тиги мамлекеттин башчылары ошону кайра колго алып, ошол Сергей Безруков деген актёрду кайра участковыйдын ролун аткартып, башка кинолорду аткартып, элди кайра бурду да. То есть бул элдерди манипуляция кылып, бир жака буруп кетишке өтө оңой инструмент экен да. Ошонун себебинен баягы кыргызда сөз бар го. Миң канча бир көргөнүң жакшы депчи. Биз кеч келе айта бербей, сөз менен айта бербей, ошону кино менен көрсөтөлү деп атабыз да, кино менен. Мисалы Келечек деген кинобуз бар. Келечек деген кинобузда мугалимдер жөнүндө да, мугалимдердин баягы жеке турмушу жөнүндө тартылган, канчалык баягы турмушта кыйынчылык болбосо дагы ошо балага болгон сүйүүсүн арттырып, балага тарбия берип, ошол жөнүндө кино тартылган. Бул баягы кинонун маанисинде бир эже мугалим өзү карыз болуп калып, кредит алып, ошо кредитти кутулуунун жолу баягы миграцияда көрүп, миграцияга кетерде кичинекей өзүнүн окуучулары айылдан бирөөнүн баягы үйүндөгү жумушун аткарып берип, бирдеке кылып, акча чогултуп, анан ошо мугалимин чет жакка кетирбей алып калышат да. Бул болсо, бул кино эмнеге жаралган? Эсиңиздерде болсо керек, мындан бир 4-5 жыл мурун бир мугалим бир кызды монтип чукулуп койгондо, аны жанындагы классташы телефонго тартып алып, жайылып кетип, мугалимдерди Кыргызстандын баары баягы жаман пикирлерин жазган да комментарийде. Анан ошондо баягы мугалим деген баягы престижди көтөрөлү деп ошол кинону тарттырганбыз да. Сиздин спортко болгон сүйүүңүз жөнүндө сурайын деп атам. Эгер жаңылбасам, азыр күрөш федерациясында дагы иштейт экенсиз. Анан бул багытта сиз ошо жаштардын дени сак жашоо образын калыптандыруу үчүн эмне жумуш жасайын деген планыңыз бар? Биз деген бул туризм десе эле биз мындай түшүнөт экенбиз да. Көлгө түшүш керек же тоого чыгыш керек депчи. Спортивный туризм деген бар. Дүйнө жүзү боюнча азыр өнүгүп атат. Мисалы бизде ошо СССР убагында ошо Коргондуу булак деген айылыбыз бар. Ошондо 2,5 миң метр бийиктикте жеңил атлетиктер келип ошол жакта машыгышчу экен да. Бүгүнкү күндө азыр ал бузулуп калган. Ошону кайра жандандырсак, кайра эле дүйнө жүзү боюнча мындай площадка жок экен да. Дүйнө жүзү боюнча ошол жака келип чуркап элдер тренировка кылмак да. Анан биз шаарга зал ачканбыз. Шаарга зал ачып, ошол жака көлдүк бир тренер баланы коюп берип, көлдөн балдар келсе бекер тренировка кылдыр деп. Мен көбүн эсе күйөрманмын, спортсменге караганда көбүн эсе күйөрманмын да. Мен өзүм көрө элек мамлекеттерде көп спортсмендерге жардам берип чет жака жибергенге мүмкүнчүлүк болду да. Анан ошол шаарда спорт залыбызда азыр балдар келип машыгып, көлдүк балдар келсе бекер шарт түзүп беришет, бекер машыкканга. Мына мисалга алсак, Элет жеринен чыккан баягы Ырыс Молдошуулу деген биздин тренерибиз бар, Каратал айылынан чыккан. Мына 32 жашында эмгек сиңирген тренер болду. Көбүн эсе баягы көп кишилер таң калды да, эмнеге жаш кезинде мындай макам берилди депчи. Бул ушу жаштайынан эле Элет жеринен балдарды тарбиялап, бүгүнкү күндө 3 дүйнөлүк чемпион чыгарды. Грэпплинг күрөш түрүндөчү. Анан биз дагы баягы четте калбай ушу спортсмендерге жардам берели деп, биз дагы федерацияга барып жардам көрсөтүп, кеңешчи болуп, баягы балдарга колубуздан келген жардамды берип, спортко салым кошолду деп аракет кылып атабыз. Азыр Кыргызстанда мына футбол жакшы өнүгүп атат. Анын футболду колдоо максатында кино тарттырдык. Кинонун маанисин айтып бердим сизге. Элет жеринен чыгып эле чемпион болсо да болот деген мааниде. Андан башка ошол
спортивный туризмди өнүктүрөлү деп атабыз. Сонун бул дагы буюрса келечектүү да туура. Келечек болгондо жакынкы эле келечекте ишке аша турчу нерселер да булар. Азыр сиз көрүп аткан шайлоочуларыңыз үгүт өнөктүгү башталды. Эмне үчүн сизди шайлаш керек? Мен ушул учурдан пайдаланып шайлоочуларыма, менин тарапташтарыма кайрылып кетет элем. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле биз сөз менен эмес, куруу убада менен эмес, иш менен далилдеп келдик. Буга чейин жасалган иштерибиз ага далил болуп турат. Биз жеке ишкер болуп, мамлекеттик кызматта иштебесек дагы көбүн эсе ушу мамлекеттик программаларды колдоп, мамлекеттин өнүгүшүнө, ушу биздин өзүбүздүн өрөөндүн өнүгүшүнө салым кошконго аракет кылдык. Эми бул эмнени билдирет? Биз жана айтып кеткендей эле, биз убада бербей, биз жазайбыз деп айтпай, биз биринчи жазап туруп, анан мына элге маалымат берип атабыз да. Биздин урааныбыз бир тилек, бир билек. Бул эмнени билдирет? Мунун мааниси элдин тилеги көп да, элдин ар кандай тилектери болот. Ошол тилектин баарын бир билекке бириктирип, бир билек менен иш алып кетели деп ошол ураан менен чыктык. Болот мырза, ысык көлдө төрөлүп калгандыгыңыз үчүн сыймыктанасызбы? Аябай сыймыктанам десем жарашат. Анткени себеби мен көп жерлерди кыдырып келдим, Кыргызстандын жана башка мамлекеттердин көп жерлерин кыдырып келдим. Эми ушундай ыйык жерде, касиеттүү жерде төрөлүп калганыма аябай сыймыктанам. Себеби бизде эс алам десең көлүң бар, чыгам десең тоң бар. Бардык шарттар бар да, мындай ыңгайлуу жашооңду мындай тынч жашоо өтүп кеткенге сонун ыңгай шарттар бар. Аябай сыймыктанам. Карасаңыз, азыр мисалы мындай көлдү карап, анан толкун акырындан болуп атат, бирок ушунчалык тереңдик, чексиздик, мындай көп нерселер жөнүндө ойлонот болушуңуз керек. Анан дайыма ушу көлгө, мисалы сиз бул жерге келесиз, көзөмөлдүк кыласыз деген сыяктуучу көлгө өзүн алдыңызча келип ойлоносузбу негизи ушу жерде? Эмне жөнүндө кыялданасыз? Эмне жөнүндө мисалы мындай тилек тилейсиз? Мен жакында эле бир статья окуп калдым да. СССР убагында КГБнын мектебинде, академиясында окуп түшкөн да. Адам негизи баягы оюн жыйынтыктап бир жерге токтош үчүн бир нерсени, мисалы природа болобу, жаратылышпы же көлбү, башка нерселерди бир 20 мүнөт көзүн албай тиктеп отурса, ою бир жерге токтоп, жаңы мындай бир кандай десем, ой жаралат экен да. Жана сүкүт деп коюшат го, медитация деп коюшат. Медитация. Ошол сыяктуу эле мен сөзсүз түрдө келем. Балдар тамашалай берет, сен бир кудайга сыйынасың, бир көлгө сыйынасың депчи. Мен сөзсүз түрдө көлгө келгенде көлдүн жээгине отуруп алып ойлоном да. Ойлонгондо көп учурда келечек жөнүндө ойлоном да. Келечек биздин азыркы жаштар кылып аткан иштерине, бул өзгөчө миграция. Жана айтып кеткендей эле зордук, зомбулуктун баары ошо көбүн эсе миграциядагы себепкер да. Анткени себеби турмуштун муктаждыгына байланыштуу көп ата-энелер баягы чет жакка иштегени кетип калып, балдары каралбай калгандыктын себебинен көбү ар кандай учурлар болуп калат да. Бирөөнүн үйүндө калат, кагылып согулат, ачка болот, ток болот дегенде, анан ошол себептен көп балдардын жүрөгүндө калып ошол нерсени кайра башкаларга дагы көрсөтүп атат да. Бул ички баягы тарбиясынан, ички тарбиясынан, анан ошол нерселерди көп ойлоном. Анан негизги эле идеология жөнүндө көп ойлоном да, идеология. Биздин жаштар кандай жаштар болот, келечегибиз каяка баратат, биздин маданият, нарк насил, каада салт дегендер жөнүндө көп ойлоном аябай. Жашоо философияңыз эмне? Эмнеге көбүрөөк таянасыз? Аңызга өткөргөнгө аракет кыласызбы? Негизги рецепт кандай? Балдарды тарбиялаганда эми баягы бизде ата бабабыздан айтылып келген нерсе баягы кызды ачка кармабаш керек, баланы ток кармабаш керек дегенди таризде кармайм да. Мен азыр 3 балам бар. Эң сонун макал экен, биринчи котом да. 3 балам бар, кичүүсү кыз, 2 уулум бар. Анан ошо балдарга көп нерсени баягы мындай ограничительный, кандай айтса болот? Чектейм. Көп нерсени баягы чектейм да. А кызыма тескеринче баягы өтө дагы эркелетип ийбейм, бирок көп нерсени чектегенге аракет кылам да. Анткени себеби баягы
Улутуңду сактайм десең, кызыңды тарбияла дейт, ууруңду сактайм десең, уулуңду тарбияла дейт го. Ошол себептен баягы уулдарга башка мааниде тарбия, кыздарга өзгөчө маанидеги тарбия бергенге аракет кылам да. Бул нерсе эми бизде сөзсүз түрдө ата энебизден калган, өзүбүздүн жашоо турмушубузда көргөн нерселерден баягы жыйынтык чыгарып, анан туура тарбия бергенге аракет кылабыз. Сиз азыркы жетишип аткан, жасап аткан иштериңизди ата энем көрсө болмок деген өкүнүч сезим менимче болсо керек же? Ал нерсени күнүнө бир канча десем, саат сайын ойлоном десем да жаңылышпайм да. Анткени себеби жана айтып кеткендей эле баягы жокчулук десек күнөөкөр болобуз, бирок тартыш заман болду да, тартыш заман көп нерсени баягы башка балдар көрө турган нерсени биз көрө алган жокпуз да. Башка балдар ойноп жүргөн кезде биз иштегенге туура келип калды. Анан азыркы биздин жетишкенибизди ата энем, бир туугандарым көрсө деген бул менин эң чоң кыялым да. Анткени себеби эми азыр баягы биз мурун өзүбүз сурап жүрсөк, азыр элге өзүбүз жардам бергенге мүмкүнчүлүк болуп калды да. Ошол нерсени баягы ата энем көрсө деген бул кандай десем туура болот. Арманыңыз? Арман десек дагы болот. Өкүнүч да, өкүнүч. Мындай болуп калды да, же биз баягы эркелигибиз тарай элек кезде баягы энебизден айрылдык, белибиз ката элек кезде атабыздан айрылдык дегенде, анан ал убакта ошо атам каза болгон убакта дагы улуу эки байкебиз каза болуп калды. Эки улуу байкебиз каза болуп калып, анан бир тууган байкелерибиз. Анан чоң үй бүлөдө жашап жүрүп эле баягы бир столго отурганда, чай үстүнө отурганда, карандай чай болсо дагы үйдө мындай аябай шаң эле да. Атам дагы өтө тамашакөй киши эле, бир нерселер тамашалап, баарыбызды күлдүрүп, анан кийин ошол баягы жоготуулар болгондон кийин үй бүлөдө үчөөбүз эле калып калдык да. Үчөөбүз бирибизди тиктешип отуруп калганда баягы аябай мындай ичимен бушайман болот элем да ошол нерсегечи. Андан кийин эле баягы эжем турмуш куруп кетти, байкем экөөбүз калып калдык. Ошол нерселердин баарын баягы мурунку күндөрүбүздү эстеп аябай ичимен бир мындай бушайман болот элем. Эми азыр Кудайга шүгүр, жакшы баягы өзүбүз. Бирок сиздеги мындай ички сабырдуулукту, токтоолукту, жөнөкөйлүктү мындай көбүрөөк байкайм да. Бул сиздин ошо ата энеңиздин тарбиясыбы же кийин эле ошол мындай убакыттын өтүшү менен ушул нерсе келдиби сизгечи? Бул убакыттын өтүшү менен келди го. Анткени себеби ата энем баягы эрке өстүрдү деп атпайбы, меничи эрке өстүрүп, бирок кийин турмушта кагылып, согулуп атып, ошол баягы токтоо болгонго тарбиялады, баягы бир мүнөздүү болгонго тарбиялады. Анткени себеби баягы бир күнү бирөөнөн жакшы сөз угасың, бирөөнөн жаман сөз угасың, андан жыйынтык чыгарасың, анан баягы өзүңдүн мүнөзүңдү калыптаганга баягы жашоо өзү тарбиялайт экен да. Досторуңуз көппү? Бул жашоодо дагы бир чоң бир жакшылык, неамат бар. Бул достор. Менин досторум аябай көп. Бардык жакта мени колдогон досторум, баягы сиз айтып кеткендей эле баягы көп нерсени ойлонуп жалгыз болуп калган убакта досторум келип, жакшы сөздөрүн айтып, көңүлүмдү көтөрүп, ар тармактуу досторум бар да. Баягы медиа тармагында жүргөн, спорт тармагында жүргөн, бизнес тармагында жүргөн, бардык тармакта досторум бар. Анан эң жакшы нерсеси менин досторум, мен кандай бир идея көтөрүп чыкпайын, ошону сөзсүз түрдө колдошот да. Бизде мындай жок, көрө албастык, бул алдыга өтүп кетти, бул артта калды деген нерсе жок. Баарыбыз кыргызча жалпак тил менен айтканда чортаман кезде дос болгонбуз. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол 20 жылдын аралыгында айрылышпай катташып, ынтымакташып жүргөн досторум көп, өтө көп. Жубайыңыз эмне иш кылат? Жубайыңызга мындай кандай жолдошсуз дегендей? Аны жубайыман сураш керек го. Жубайым эң чоң кесиптин ээси, эң ыйык кесиптин ээси десем да болот. Бул энелик кесип. Ошо балдарымда мен аларды тойгузам деп мен көчөлөп жүрөм. Мындайча айтканда иштеп, эки жакта көп выезддерде болом. Келинчегим болсо ошо балдарды тарбиялап, балдарды окутуп, үйдө бул энелик чоң кесиптин ээси да. Болот мырза, жашооңузда сизди ушул даражага алып келген эмне болду? Сиздеги мүнөз болдубу, же кандайдыр бир кырдаалдар болдубу? Эмне бышырды? Кудайга чексиз шүгүр.
ушу канча элге жардам бергенге мүмкүнчүлүк берди. Мен бул жолду баштап атканда мына бүгүнкү күндө талапкер болуп чыгып элдин жүгүн көтөрөм деген ал убакта оюм жок эле, ал убакта жаш бала элем. Бирок 2010-жылы бизде үй бүлөбүздө бир чоң каргашалуу окуя болду. Жеке эле биздин үй бүлөбүздө эмес, жалпы эле Кыргызстанда 90дон ашык бир туугандарыбыз ошо Ала Тоо аянтында каза тапты. Ошонун ичинде биздин үй бүлөбүз да ошондой жоготууга учурады. Мен өзүмдүн бир тууган байкем, 82-жылкы байкем ошондо каза болду да. Каза болуп үй бүлөсү калды, жеңем 2 баласы менен калды. Ошол нерселердин баарын көрүп, андан сырткары мына июнь окуясы болду. Ошол нерселердин баарын көрүп, мен баягы өзүм убада бергендим да ошол убактачы. Ал убакта да жаш экенмин. Бирок өзүм убада берип, ушундай каргашалуу окуялар Кыргызстандын келечегинде кайталанбасын. Мен ошого аз болсо да өз салымымды кошом, жол бербейм деп, өзүмдү өзүм ошого тарбиялаганга аракет кылдым да. Андан сырткары эми баягы ата энебизден эрте айрылдык, бир тууган байкелерибизден эрте айрылдык. Анан жашоо ушул күнгө чейин бизди мындай уруп согуп бышырды десем жаңылышпайм да. Анткени себеби ушул жоготуулардын аркасынын баарынан мен көп кыйынчылыктарды көрүп, көп адамдар менен сүйлөшүп көрдүм, алардын жашоо турмушун көрдүм, өзүмдүкүн салыштырып көрдүм. Анан эми ошол кыйынчылыктарды мен эң чоң тилегим башка үй бүлөлөр көрбөсө экен деген аракет кылып атам да. Эми жоготууларга сөзсүз түрдө биз ага эч кандай баягы өзгөрүү киргизе албайбыз. Эми ал жашоонун мыйзамы. Жашоонун мыйзамы сөзсүз түрдө жоготуулар болот. А бирок жанагындай кыйынчылыктарды, жанагындай каргашалуу окуяларды жана качанкыга чейин эле мигранттын баласы мигрант болуш керек эже. Мугалимдин баласы мугалим болуп, фермердин баласы фермер болуш керек. Бир өзгөрүү кириш керек да, бир жаңы система кириш керек да. Качанкыга чейин депутаттын баласы депутат болот, же министрдин баласы министр болуш керек. Бизге баягы ушул нерсе калыптанып калганда сөзсүз түрдө чоң жумушта ак сөөктөр иштеш керек дегенчи, ак сөөктүн балдары иштеш керек деген. Жок, биз мына өзүбүздүн иш аракеттерибиз менен ушул күндө мына сиз экөөбүз маектешип отурганыбыз буга далил эже. Карапайым үй бүлөдөн да чыкса болот. Мисалы жашоого койгон принциптериңиз ушул соңку окуялардан кийин үй бүлөңүздөгү өзгөрдүбү жокпу? Бул окуялар өзгөртпөй койду десем мен калп айткандай болуп калам го дейм. Анткени себеби сөзсүз түрдө мындай окуядан кийин, ар бир жоготуудан кийин же ар бир жашооңдогу мындай чоң бир өзгөрүүдөн кийин баягы өзүңдүн ой пикириң, жашоого болгон көз карашың, максатың сөзсүз түрдө өзгөрөт да. Сөзсүз түрдө өзгөрөт. Меники дагы өзгөрдү. Себеби жанагындай окуяларды башыңан өткөргөндөн кийин мындай кандай десем, ой жүгүртүүң такыр башка болуп калат экен да, такыр башка болуп калат экен. Да, масштабтуу ойлонгонго аракет кылып каласың. Масштабтуу ойлонгонго эң биринчи эле мындай өлүм канча жакын экенин билесиң да. Өлүм канча жакын экенин. Себеби мындай көчө эле жаныңда отурган киши бүгүн жок болуп атса, өлүм канча жакын. Ошо кыска берилген өмүрдө жөн эле жашап өтүп кетпейли деп ушул аракеттерди көрүп атабыз да. Негизи ар бир адам эле, мен жакында эле бир студент бүтүрүүчүлөрдүн алдында лекция өтүп атып айта кеттим, ар бир жаран, ар бир киши өзүнө бир суроо берип жашаш керек да. Менин көзүм өтсө, бул коомчулук кимди жоготот деген. Мисалы Чыңгыз Айтматовду алалы, Чыңгыз Айтматовду алса, улуу жазуучу. Ал кишинин көзү өткөнү менен кыргыз эли улуу жазуучусун жоготту. Ошол эле мына биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнө өз салымдарын кошуп кеткен биздин даңазалуу аталарыбыз Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Торокул Айтматов, Орозбеков, Осмоналы Сыдык уулу деген улуу аталарыбыз ушу мамлекетти түптөп кеткен. Алардын көзү өткөнү менен биз аларды бүгүнкү күндө кандай эскеребиз? Мына улуу баатырларыбыз өттү, мамлекетибизди түптөгөн деген. Анан жөн эле жашап өтүп кетиш же жөн эле бир кара курсакты тойгузуш ар бир адамдын колунан келет да. А бир мамлекетиңе салым кошуп, элиңе кызмат кылып, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон, бул эми тандалуу адамдарга берилет экен да. Анан биз дагы ошондой адамдардын катарын толуктайлы деп алдыбызга максат коюп баратабыз.